8-сентябрь Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин колдоосу Демилге менен алыскы чек арадагы Максат айылында спорттук иш-чара уюштурулду. Мелдеште Нарын облусунан Кочкор районунан активисттер менен түзүлгөн команда жана Лейлек районунун айыл аймактарынан түзүлгөн командалардын спорттун бир нече түрлөрү боюнча чоң мелдеш өттү. Анда спорттун волейбол, футбол, теннис, шахмат түрлөрү боюнча мелдеш уюштурулуп, жалпысынан 12 команда ат салышты. Мелдеште жеңишке жеткен алдыңкы орундарды багындырган командаларга облус башчысы тарабынан атайын кубок жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдеште Кочкор районунун активисттери да катышып, мыкты оюн көрсөтүштү. Бул активисттер 29-30 апрелдеги каргашалуу окуядан соң Максат айылынын тургундарынын колдоосунун максатында айылга кичи футболдук аянтчасын курушуна демөөрчүлүк. Бүгүнкү спорттук мелдеште бул команда спорттун футбол түрү боюнча биринчиликти камсыз кылышты. Бул уюштурулган спорттук мелдештерде жогорку деңгээлде өткөрүлүп, Максат айылында чоң даяргерчилик көтөрүлүп, улуттук боз үйлөр тигилип, элеттиктердин маанайы көтөрүнгү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.